Саламатсыңар балдар. 11 класс тема баштапкы функцияларды табууга өнүгүүлөр. Сиздердин менен бүгүн математика мугалими Данир экен. Биз буга чейин баштапкы функциянын аныктамасында айттык. Эгерде баштапкы функциядан туындалсак, анда берилген функцияны таба алат экенбиз. Аны биз дифференцирлөө операциясы же амалы деп айтабыз. Ал эми дифференцирлөө операцияны, тескери операцияны биз нече биралдуу деп айтабыз. Азыр бүгүн биз 327 бөлүмүн карап көрөлү. Бул жерде өткөн сабакта тапшырма берилген. Силер дагы чыгарсаңар, анда текшерип көрөбүз, туура чыгардыңарбы же туура эмес чыгардыңарбы. Чоң f от x берилген функцияга боло алабы баштапкы функция? Туундунун эрежеси боюнча синус x'тин туундусу косинус x'га барабар туундалабыз. 3'түн туундусу 0 турактуу сан, синус x'тыкы минус косинус x. Демек, бул барабар эмес экен. Туундусу берилген функцияга барабар эмес. Демек, берилген f от x функциясы баштапкы функция боло албайт экен. Экинчи мисалын карап көрөлү. Бул боло алабы дейт. Текшерүү үчүн баштапкы функциядан туундалабыз. Туунду табуунун эрежесин билебиз. Формуланы бүткүл сан аралыгында туундалсак, ар бирөөнүн өзүнчө алабыз дагы. 5 туундусу 0 барабар, а x 4-нчү даражасыныкы формула менен 4x кубка барабар. Демек, туундусу f от x болду. Берилген f от x функциясы үчүн баштапкы функция боло алат экен. Буга баштапкы функция боло алат. Эми ушул эле көнүгүүнүн ысын иштеп көрөлү. Бул баштапкы функция экенин далилдөө үчүн биз ушул берилген аралыкта баштапкы функциядан туундалабыз. Минус синус x. Демек, бул барабар экен f' от x f от x-га баштапкы функция боло алат. Гысын карап көрөлү. X'тин минус 2-нчи даражасы плюс 2 функция, баштапкы функциясы берилген функцияга f от x барабар 1 бөлүнгөн x кубка баштапкы функция боло алабы дейт. Мына формуланы карайлы далилдөө үчүн. Даражадан туундалуунун формуласын колдонобуз дагы. Туундалабыз. X'тин минус 2-нчи даражасынан туундалсак, минус 2x минус 3-нчи даражада болот. Андан болсо төмөндөгүдөй болот. Терс даражаны оң даража кылып жазып алсак болот. Карайлы эми бул берилген туундалгандан кийин ал биздин берилген функциябызга барабар эмес болуп калды. Демек, баштапкы функция боло албайт экен, барабар эмес. 328 көнүгүүнү карайлы. Бүткүл санагында f функциясы үчүн баштапкы функциялардын бирөөнү эле тапкыла дейт. f от x'тин баштапкы функциясы чоң f от x. f от x x квадратка барабар болсо, анда анын туундусу 2x га барабар. Демек, биз таптык бирөөнү. Гысын көрөлү. f от x барабар синус x дейт. Мунун баштапкысы кайсы болот? Кайсы функциянын туундусу синус x га барабар? Демек, чоң f от x минус косинус x. Косинус x'тин туундусу минус синус x. Мынакей. Анан синус менен синус плюсту берет дагы. Биз анын тескери ойлонуу жолу менен туундусун таап алдык, баштапкысын. f от x барабар минус косинус x плюс сга барабар экен. Жобу баштапкысын бирөө бияка турактуу санды кошуп койдук. Сыны ар кандай кылып өзгөртүрсөк болот. Мурунку сабакта өткөнбүз. Эми карагыла. Бизге туунду белгилүү экен. f' от x 3x квадрат болсо дейт. Берилген f функциясын тап дейт. Туундусу белгилүү болсо.
туындысы ушуга барабар болсо, биз билебиз кандай функциянын туындысы 3x квадратка барабар эле. Жоопторун карайлы. Кайсыл функциядан туунду алсак 3x квадратка барабар. Ойлонуп көргүлө. A'сы болбойт, туунду алып калабыз. А биз туындысы 3x квадрат экен. Демек x көптөн гана туындысы 3x квадратка барабар экендигин биз билебиз. Туундалабыз. Эми дагы мындай маселе бар экен. Көп чектин ордуна барабардыкты канааттандыра тургандай кандайдыр бир функцияны жазгыла дейт. Ойлонгула дейт. Кайсы функция 7x'га барабар? Кандай функциядан туунду алсак, ушуну табабыз дейт. Туура 7x квадрат бөлүнгөн 2x квадраттын туундусу 2x'га барабар, 2 менен 2 кыскарып кетет да 7x. Ушундай эле жол менен экинчи мисалды да ойлонуп көрөбүз. Тескерисинче ойлонобуз. Кандай функциядан туунду алсак, -1 бөлүнгөн x квадратка барабар дейт. Силер дагы өзүңөрчө ойлонуп көргүлө. Демек, 1 бөлүнгөн бул бизге белгилүү мисалдар. Ошон үчүн силер аны билишиңер керек. 1 бөлүнгөн x квадраттан туунду алсак, -1 бөлүнгөн x квадратка барабар экен. Ал эми бул тригонометриялык функцияны силер оңой эле таап коесуңар. Көп чектин ордунда кайсы функция болот? Туура. Синус x'тин туундусу косинус x'га барабар. Эми акыркы мисалда кандай деп ойлойсуңар? 2 синус x'ке 2 турактуу сан. Кайсы функциянын туундусу синус x'га барабар? Туура. Косинус x'тики. Бирок минус синус x болгондуктан биз кайра туунду алганда плюс болуш үчүн мунун астына минус белгисин коебуз. Биз бүгүн бир нече мисалдарды көрдүк. Силер үйдөн 328дин A'сын B'сын чыгарып көргүлө, анан 329ду чыгарабыз. Саламатта калгыла.